Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2024 жылы шыққан кореялықтардың "Мен сенің артыңнан аңдып жүрмін" аттуу тасмасынын таржымалын көрөбүз. Каарманыбыз сулуу кызды аңдаймын деп, бирок анын үйүнө барып кызды өлүп жаткан абалда табат. Анда эмесе маселенин кандай болуп бүткөндүгүн чогуу көрөлү. Кошуна элибиз Кытайлардан чыккан ойчул Конфуций, эгер адам өзүнө жаккан жумушта иштесе, демек ал адам өмүр бою иштебейт деп айткан экен. Бул дегени өмүрүбүздүн 1/3 бөлүгүн ээлеген жумушубуз купулубузга толуп, аны аткаруу биз үчүн рахат болсо, чындап эле өмүр бою иштегендей болбойсуң. Ошондуктан бизди көрүп жаткан туугандарыбызга айтарыбыз: жумушка орношоордун алдында өзүңүздүн жөндөмүңүздү жана жумушка болгон шыгыңызды карап, анан купулуңузга толсо ошол жумушту тандаңыз. Эгер андай жумуш табуу сиз үчүн оорчулук жаратып жаткан болсо, биз сизге Telegram каналдын шилтемесин беребиз. Анткени көпчүлүк туугандарыбыз Москвага барып мыктылап жумуш таба албай, кээ бир учурда алдамчыларга туш болуп алданып калгандар дагы аз эмес экен. Андыктан бизди Москвада көрүп жаткан мекендештерибиз Агымгек Москва Telegram каналына катталып, күнүнө 4500 рубльдан өйдө акы төлөнүүчү жумуштарды тапсаңыз болот. Эгер сиз тескерисинче өз милдетин мыкты аткарган жумушчу издеп жатсаңыз, Агымгек Москва Telegram каналына кайрылып, эч кандай төлөмсүз эле жарнамаңызды чыгара аласыз. Каналдын шилтемесин кайда экендигин таппай жатсаңыз, тасманын баяндамасына жана комментарийге калтырып коёмун. Андыктан Москвада жүргөн бир туугандарыбыз Агымгек менен адал акча таап, аман эсен өлкөңүзгө кайтып келиңиз. Тасманын башында Кореяда кылмыштуулукту азайтыш үчүн көчөдөгү видео байкоолорду көбөйтүп, мамлекет аны үчүн көптөгөн сумманы бөлүп, видео байкоолорду мурдагыдан дагы көбөйтө баштагандыгын билебиз. Бул учурда каарманыбыз Ку Жон Тхе эртең менен жумушка бара жаткан. Ал кыймылсыз мүлктөрдү алып сатып, риэлтор болуп иштечү. Жон Тхе автобуста бара жатып, жанында уюлдук аппараты менен сүйлөшүп жаткан адамдын уюлдук аппаратын карап, ошол жерде бизге өзү тууралуу маалымат бере баштайт. Көрсө, Жон Тхе жумушунан сырткары өзү аябай жакшы көргөн бир адаты бар экен. Ал айлана чөйрөсүндөгү майда чүйдө нерсенин баардыгын байкап, анан дагы адамдардын артынан аңдыганды жакшы көрчү. Бул нерсени эмнеге жакшы көргөндүгүн өзү деле түшүнө алчу эмес. Бирок алардын артынан аңдып жада калса, үйүнө чейин кирип чыгуу каарманыбызга өтө чоң рахат алып келет экен. Кээ бир учурда бирөөлөрдүн үйүнө кирип, алардын ар кайсы буюмдарын карап, жада калса бузулуп калган буюмдарын оңдоп дагы салчу. Анан дагы үйдөн чыгып бара жатканда кожоюндарына эң эле керексиз буюмдардын бирин алып, өзүнүн ушундай учурга атайын даярдаган кампасына барып, ал жердеги жашыруун бөлмөгө алып келген буюмун илип койчу. Биз бөлмөдөгү өтө көп сандагы буюмдарды көрүп, каарманыбыз бул иш менен көптөн бери алектенгендигин түшүнөбүз. Жон Тхе бир учурда бир эле үй бүлөнү аңдыбай, бир нече үйдү аңдып, 5 ай мурун тамактанып отуруп, чырайы келишкен сулуу Хансара деген кызды байкап калат. Анткени ал кыз эт жеп жатканы менен өзү эти жок тамакты сүрөткө тартып, интернет желесиндеги өзүнүн социалдык тармагына эти жок тамак жеш керек деп жанагы сүрөттү киргизип коет. Анда каарманыбызда ал кызга болгон кызыгуу пайда болуп, анын артынан аңдууну чечип, биринчи эле Хансараны интернет желелеринен таап, ал кыздын блогерша экендигин түшүнөт. Бирок Жон Тхени ичиндеги суроолору тынч койбой, бул кыздын чындыгында ким экендигин билишим керек деп, социалдык тармагындагы маалыматтар боюнча ал кыздын өтө жакшы жана кимге болбосун жардамга даяр экендиги билинет. Бирок чындык башкача болуп жүрбөсүн деп изилдөөсүн уланткан каарманыбыз анын үйүн дагы таап, үйүнө кирүүнүн аракетин кылып, сырсандарын такыр эле таппай жаткан. Ал буга чейин өзүнүн сырсандарды табуу ыкмасын колдонуп, бирок Хансаранын эшигинин сырсаны өтө көп экендигин билип, бул иши оорлошо баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде жанагы кыз каарманыбыздын кеңсесине кирип келет. Биз буга чейин билгендей, Жон Тхе кыймылсыз мүлк менен алектенчү. Көрсө, Хансара жашаган үй өзүнүн үйү эмес, Батирде турчу экен. Ошондуктан ал Батирден чыгып бара жатып, башка ижарачыларды киргизип коюуну чечиптир. Андыктан Хансара каарманыбыз менен таанышып, ага өзүнүн маселесин айтып, анан дагы суранып, батыраак ижарачыларды таап берсеңиз жакшы болмок. Мен жумушум боюнча башка шаарга которуп жатышат, ошол жака кетишим керек. Ошондуктан Батирдин ачкычтарынын бирин сизге таштайын. Ижарачылар келе турган болсо, ойлонбой кирип көргөзө бериңиз деп ачкычтын бирин таштап, муну көргөн Жон Тхе темир издеп атып, бирок алтын тапкандай эле өзгөчө кубанат. Анткени ал үйгө эми каалаган убакта кирип кете алмак. Ошондуктан дароо эле жумушунан чыккандан кийин Хансаранын үйүнө жөнөп, адаттагыдай эле кирип алып, эки жакты карап эле тинте баштайт. Ал бул жолу дагы жөн кетпей, бет жугуучунун түтүкчөсүнөн суу жакшы кетпей калгандыгын көрүп, ал жерди тазалап, жарыктарынын бири жакшы жанбай аткандыгын көрүп, бирок аны улаганга шаймандары жок болгондуктан кийин дагы бир жолу келүүнү мерчемдейт. Каарманыбыз адаттагыдай кетээрдин алдында кереги жок буюмдардын бирин алып кетип, арадан бир нече күн өтүп Хансаранын үйүнө дагы бир жолу келет. Ана
Бирок бул жолу аны өтө бир коркунучтуу сүрөт күтүп турган. Көрсө Хансара үйүндө киши колдоо болуп өлүп жатыптыр. Муну көргөн Жон Тхэ эмне кылышын билбей дароо эле Батирден качып чыгып, тартип сакчыларга коңгуроо кылсам алар мени күнөөлөп жүрбөсүн деп оюна бир нерсе келип кардарларынын бирөөсүнө коңгуроо кылат. Көрсө каарманыбыз кардарларына үйдү көрсөтүү үчүн алып келип, өлүктү алар менен биргеликте таап, күнөөсүз чыгып кетүүнү мерчемдейт. Бирок эң кызыгы алар бул жолу келсе үй таптаза эч кандай өлүк дене жок экен. Анда Жон Тхэ башынан өткөн нерсени түшүнө албай эмне болуп жатат деп ойлонуп, арадан 4 күн өтсө дагы эч кандай маалымат чыкпай өзүн күнөөлүү сезип, бул нерсе кандай болуп калды, мен эмне анын үйүнө кирген кезимде адам өлтүргүч эшикке чыгып кетти беле? Балким Хансараны өлтүргөн адам мени көрүп калсачы, мен чындыгында бул кылмышка күбө болдум да деп жашоосунун тынчтыгы кете баштайт. Ал аз келгенде бир күнү каарманыбыздын жумушуна белгисиз адам кат жөнөтүп, жана каарманыбыздын анын Батирине кирип бара жаткан кезиндеги сүрөттөрүн жөнөтүптүр. Эми Жон Тхэнин чындап эле тынчы кетти окшойт, анткени бул сүрөттөрдүн бардыгы менен аны Хансараны өлтүрдү кылып коюш оңой эле болчу. Ошол күндөн кийин Жон Тхэнин жашоосу толугу менен өзгөрүп, ал көчөдө дагы тынч жүрө албай, бир күнү унаасында олтурса айдоочусу жок портер келип так эле каарманыбыздын унаасын сүзүп токтойт. Окуяны тартип сакчылар видео байкоодон карашып деле портерди ким жөнөткөндүгүн көрө алышкан жок. Биз мындан соң атайын багыттагы тартип сакчылардын бири Ойонжуну көрөбүз. Ал жардамчысы менен тартип сакчылардын кеңсесине арызданууга келген Хёручи деген кыздан сурак алууга даярданышат. Анда Хёручи өзүн тааныштырып, мен Хансаранын курбу кызымын. Экөөбүз жакын доспуз. Хансара көптөн бери байланышка такыр чыкпай жатат. Мен ага канча жаздым, жооп берген дагы жок, андан эч кандай маалымат чыкпай калды. Мен Хансараны жакшы билем, ал ар дайым сүрөттөрдү киргизип турмак. Анткени ал өзүнө көңүл бургузууну өтө жакшы көрөт десе, Йонжу кызга жооп берип, сиз деле ошондой окшойсуз. Кеңсеге келип алып деле сүрөткө түшүп атасыз десе, Хёручи жооп берип, эми азыр сөз мен жөнүндө болуп жаткан жок. Хансараны бир болсо чындап эле уурдап кетишти, аны таап бериңиздер. Кыздар жоголсо жаман болорун билесиздер да, Санчубек каналындагы чыккан буга чейинки тасмадай аны бирөө белгисиз бөлмөгө камап салса эмне болот? Мен курбу кызыма андай болушун каалабаймын деп ал жерден кетет. Анда Йонжунун жардамчысы изилдей баштап, чындап эле Хансара тууралуу 4 күндөн бери такыр маалымат чыкпай калгандыгын айтып, тартип сакчылар бул изге кандай чыкты белгисиз, алар биринчи эле каарманыбыз Жон Тхэге суракка келишкен болот. Анда Жон Тхэнин жүрөгү эми чындап түшүп, бирок ал өзүн эчтекени билбегендей кылып алып жүрүп, берген суроолордун бардыгына жооп берип, анан дагы тартип сакчы, сизде анын Батиринин ачкычы бар экен го, ошону бизге бериңиз, десе каарманыбыз унчукпай эле бере салат. Бирок Жон Тхэ ушу менен эле токтоп калбай, жанагы тартип сакчылардын артынан аңдый баштады. Йонжу жардамчысы менен Хансаранын Батирине келип, ал жерден эки жакты карашып, кийимдери жана буюмдары бардыгы ордунда тургандыгын көрүшүп, бир канча убакыттан кийин гана жумшак олтургучунун алдынан кандын изин көрүшөт. Анда Йонжу бул жерде оор кылмыш болуптур деп дароо эле издерди изилдөөчү бөлүмдү чакырып, бул нерсенин бардыгына күбө болуп турган каарманыбыз эми чындап эле балее башталды окшойт. Мага сүрөттөрдү ким жөнөткөн болсо дагы ал мени оңой эле түрмөгө олтургузуп коюшу мүмкүн. Мен жок эле жерден кесилип кетемби деп өзү дагы изилдөөнү баштайт. Бул убакта тартип сакчылар дагы Хансараны жоголду деген чечимге келип, аны издей башташып, маалымат сыналга чейин чыгып, калың журтка терең тарай баштаган. Жон Тхэ болсо өз алдынча изилдөөсүн баштап, Хансаранын буга чейинки видео жазууларын көрүп, ал түз эфирге чыккан сайын ага ар дайым жаман сөздөрдү жазган кызды көрөт. Бул жанагы биз буга чейин көргөн Хёручи болчу. Көрсө ал тартип сакчыларга айткандай эч кандай Хансаранын курбу кызы эмес. Тескерисинче ага каршы чыгып, өзү дагы блогерлик менен алектенген кыздардын бири экен. Анда Жон Тхэ дароо эле өзүнүн белгилүү ыкмаларын колдонуп Хёручинин үйүнө кирип барып, ал жактан Хёручиге каршы эч кандай далил деле таппай, болгону буга чейин каарманыбызга сүрөттөр салынып келгендей кызыл конверт табат. Бирок убакыттын өтүшү менен каарманыбыз Ли Чен Хак деген адамдан күмөн санай баштайт. Анткени ал адам Хансаранын ар бир сүрөтүнө жана ар бир видеосуна өзүнүн оюн жазып калтырып, анан дагы Хансара кайсыл жерге барып кандай сүрөткө түшсө, ал дагы Хансараны туура эле ошондой сүрөткө түшө берчү. Сыягы Хансараны сүйүп калган зөөкүрүрак неме окшойт. Бир күнү Жон Тхэ кечинде үйүнө келип, үйүнүн жарыгы жанбай калгандыктан бир баленин болгондугун түшүнүп, колуна сойлуун алып эки жакты текшере баштаган кезде эки белгисиз адам келип ага кол салат. Бирок кол салгандар эмнегедир алсыз болгондуктан каарманыбыз аларга оңой эле каршылык көрсөтүп, биринин башындагы каскасын чечип алып, ал адам буга чейин каарманыбыз күмөндөп жаткан Ли Чен Хэк экендигин көрөт. Анда Жон Тхэ бул Ли Чен Хэк го деп эле эшигин ачып качып жөнөдү. Мындан соң каарманыбыз дароо эле ал жерге тартип сакчы Йонжуну чакырып, ага болгон нерсенин бардыгын айтып берип, менимче Хансараны Ли Чен Хэк өлтүргөн деген өзүнүн күмөнүн айта баштайт. Андан соң каарманыбыз тыңчыны өзүнүн Батирин алып келип, ал жерден өтө коркунучтуу бир сүрөткө туш болушат. Анткени алар келсе Ли Чен Хак асылып өлүп туруп,
коюптур. Анан дагы ал жерде буга чейин каарманыбызга келгендей кызыл конверт калып, Ёнжу конвертти ачып ал жерде каарманыбыз Ли Чен Хак менен кучакташып турган сүрөтүн көрөт. Анан дагы Жон Тхенин Хансаранын үйүнө кирип бара жаткан сүрөттөрүн көрүп, демек маселенин бардыгы сизде экен да деп каарманыбызды кармоонун аракетин баштайт. Анда каарманыбыз менде эч кандай күнөө жок деп каршылык көрсөткөнгө аракет кылып, бир кезде тартип сакчынын эсин оодарып алып, эмне кылышын билбей ал жерден алыска качып жөнөп, апасы өлгөндөн кийин анын денесин өрттөп, күлүн сактап койгон жерге барат. Бирок Жон Тхе эми кайда качпасын чындап эле балейи калды окшойт. Анткени ал күл салынган кутучаны ачса, анын ичине дагы кат салып коюптур. Бул жолу бир эле кат эмес, ал жерде Сара өлтүрүлгөн бычак дагы салынып, анан дагы кичинекей бир буюм табат. Анда Жон Тхе көлдөрдүн бирине барып жанагы бычакты дароо эле ыргытып жиберди. Бул убакта өзүнө келген тартип сакчы ал жерге адамдарын чакырып, алардын бири каарманыбыздын бут кийиминен кандын изин көрөт. Ошентип Жон Тхеге болгон күмөн дагы күчөп, ал аз келгенсип Хёручи дагы өзүнүн видеолорун интернет желелерине жүктөп, менимче Хансаранын жоголушуна Жон Тхенин тиешеси бар. Анткени ал жоголоордун алдында Жон Тхеге өзүнүн үйүнүн ачкычын таштап кеткен экен. Азыр тартип сакчылар дагы Жон Тхеден күмөн санап жатышыптыр. Ошондон аны менен иштешкендер мамилеңиздерди өзүңүздөрдө үгүттөп, бир жакшынакай эле жашоодо жүргөн Жон Тхенин башына бале түшүп, жамандыктан такыр эле кутула албай калды окшойт. Ёнжу кеңсесине кайтып келе жатса, ага белгисиз аял келип, мен Хансаранын эжеси боломун, сизге бере турган маалыматым бар деп аны сүйлөшүүгө чакырат. Биз ушул жерде Хансара жөнүндө кээ бир маалыматтарды биле баштайбыз. Анткени эжеси Хансаранын жакшы кыз эмес экендигин айтып, ал акча үчүн бардык нерсеге даяр, биз анын карыздары үчүн 4 жылдан бери үй бүлөбүз менен бекинип жүрөбүз деп айтат. Бул убакта Хёручи түз эфирде олтуруп алып, катталуучуларына дагы деле Хансаранын жоголуусуна Жон Тхенин күнөөсү бар экендигин айтып олтурган. Ошол маалда эле ал жерге каарманыбыз келип калып, кызга кол салып, сен эмнеге Хансараны өлтүрүп койдуң? Анан эмнеге мени күнөөлөккө чыгарып жатасың деп эле аны менен уруша баштайт. Көрсө каарманыбыз ал кыздын үйүнөн кызыл конвертти тапкандыктан бул нерселерди ошол кыз жөнөтүп жатат деп ойлоп калыптыр. Анан дагы сен Хансаранын ар бир чыгарган нерсесине жаман сөздөрдү жазасың, аны жаман көрүп жүрүп өлтүрүп салдың. Ал эле эмес, Ли Чен Хэкти эмнеге асып салдың, анан кийин күнөөлүгү мени чыгарып жатасыңар. Бул эмне кылганыңызды Хёручи такыр эле башка маалыматтарды берет. Мен ага жаман сөздөрдү жазышымды ал өзү ойлоп таап мага сунуштаган. Анткени ал өзүн жакшы көрсөтүп көптөгөн акчаларды таап мага 20% берип турчу. Анан дагы ал акчаларды бул кызыл конверттерге салып мага жөнөтчү эле. Бул конверттер мага Хансарадан келген. Анан дагы Ли Чен Хэк экөөбүздүн эч кандай тиешебиз жок, ал Хансараны жакшы көрөт. Акыркы жолу мага акча бере турган убактысы келип, бирок мага бербей калгандыктан мен тартип сакчыларга аны жоголду деп маалымат бердим. Менин башкача эч кандай тиешем жок десе, каарманыбыз эмне болуп жаткандыгын такыр эле түшүнбөй, биз ушул жерде жакшынакай кыз болуп көрүнгөн Хансара жөнүндө чындыкты толугу менен биле баштайбыз. На самом деле, Сора психически больна. Көрсө Хансаранын эжеси тартип сакчыга айткандай, ал бир аз келе соорак неме экен. Хансара үй бүлөсү менен жашап жүргөн мезгилде акыл эси кемирак инисин акчага сатып жибериптир. Бул окуядан кийин ата энеси инисин кайтарып алышып, Хансараны болсо үйдөн куулап жиберишкен болот. Анда Хансара шаарга келип, эмне кылышын билбей акча табуунун айласын кылып, денесин сатып иштеп баштап, бул нерседен деле көп акча таба албай, акыры өзүн өзү өлтүрүүнү чечет. Бирок ошол мезгилде ал интернетке жүктөгөн сүрөтүнүн астында бир өтө жагымдуу комментарий жазылган болот. Ошол мезгилде Хансаранын оюна бир нерсе келип, демек интернеттен акча тапса болот. Мен эми социалдык тармакты башкача жол менен алып барайын деп толугу менен өзгөрүп, жалаң гана бирөөгө жакшылык кылып жаткан сүрөттөрүн жана видеолорун жүктөп, мен жаныбарларга жардам берүүгө даярмын. Кароосуз калган жаныбарларды багып, аларды даарылаймын деп элдин баарына жакшы көрүнө баштайт. Анда көрүүчүлөр Хансарага акчаларды которуп, анын кирешеси күндөн күнгө көбөйө баштаган. Бир күнү эле ал кыз анын артынан бейтааныш бирөөнүн аңдып жүргөндүгүн байкап, аны көрүп каарманыбыз Жон Тхе экендигин билет. Ошол мезгилде Хансара ойлонуп, бул адам мени көптөн бери аңдып жүрөт. Ал балким буга чейин мен кылып койгон кылмышты билип калгандыр. Эми эмне болот деп эле кабатыр алып чочулай баштайт. Сыягы Хансаранын билинбеген кылмыштары өтө көп окшойт. Он должен умереть. Хансара буга чейин кандай кылмыш кылды эле белгисиз айтор анысынан коркуп, эми Жон Тхени да жок кылуунун айласын баштайт. Көрсө Жон Тхе аны аңдып жүргөн мезгилде Хансара тескерисинче Жон Тхени аңдып жүрүптүр. Кыз каарманыбыз тууралуу толук маалымат чогултуп, бир күнү ачкычты атайын эле таштап кетип, буга чейинки өзүнүн өлүмүн дагы Жон гана аткарып коюптур. Анан дагы бул нерсенин бардыгын өзү аткара албастыгын түшүнүп, аны жакшы көрүп жүргөн Ли Чен Хэкти алдап, Жон Тхе кызды өлтүргөндөн кийин өзүн өзү асып алды кылабыз деп анын үйүнө кирип кол салышат. Бирок алар ойлогон иш оңунан чыкпай, каарманыбыз Ли Чен Хэкти көрүп калып, анан дагы качып кеткендиктен, Хансара Ли Чен Хэктин эми кереги жок болуп калгандыгын түшүнүп, буга чейин даярдаган жипке тескерисинче Ли Чен Хэкти асып салыптыр.
Анда каарманыбыз Хансаранын үйүнө киргенде кээ бири бет майларын жыттап, ал жыттары эсинде калып, каарманыбызды өлтүрүүгө киргендердин бири так эле ошондой жыт менен киргендиги эсине түшөт. Ошондо гана Жонтхи Хансаранын дагы деле тирүү экендигин түшүнүп, бардык нерсени Хансара өзү уюштургандыгын билет. Анда каарманыбыз кайда барышын билбей, буга чейинки ар кайсы үйлөрдөн алып чыккан буюмдарды жайгаштырган кампасына барып, ал жердин жарыгы жанбай калгандыгын көрүп, бир нерсени сезет. Көрсө Хансара каарманыбыздын ал имараты тууралуу дагы билип, ал жерге келип өзүнүн бутун чынжыр менен байлап, бети башын канжалатып калп эле келдек чегендей болуп, жада калса бычак менен бутун дагы кесип жиберет. Көрсө ал буга чейин эле ал жерге тартип сакчыларды чакырып коюптур. Бир кезде Хансара Жонтхиге кол салып экөө тиреше баштаган кезде ал жерге тартип сакчылар жетип келип, каарманыбыздын бул нерсени мен кылган жокмун деген сөзүнө карабай эле аны колго түшүрүүнүн аракетин көрө башташат. Анда Жонтхи башка аргасы жок экендигин түшүнүп, ал жерден качып кеткенге жетишип, эми чындап эле тартип сакчылардын көзүнө өтө бир чоң кылмышкерге айланды окшойт. Анткени Хансара боштондукка чыккандан кийин кайрадан эле өзүнүн социалдык тармагына кирип алып, Жонтхини жамандап, ал зөөкүр мени уурдап кетип, чынжырлап байлап салды. Бирок мен аман эсен чыкканыма кубанычтамын деп элдин бардыгын эле башын айланта баштайт. Жонтхи мындан нары кандай кыймыл кылышын билбей, бир күнү Йонжуга кат жазууну чечет. Ал катында буга чейин адамдардын үйүнө кирип жүргөн кылмышын мойнуна алып, мен буга чейин бул нерсени жаман деп ойлобойт элем, бирок өзүм азыр ошонун зыянын тартып жатамын. Ал нерсем үчүн жооп бергенге даярмын, бирок сиз мага бир жолу жолугушууга келиңизчи. Эгер мени кармап кетсеңиз деле качып кетүүгө аракет кылбаймын. Болгону менин сөзүмдү угуп коюңуз деп Йонжу макулдугун берип, каарманыбыз экөө жолугушат. Анда каарманыбыз Йонжуга башынан өткөн нерсенин бардыгын айтып берип, Хансараны аңдып жүргөн кездеги өзгөчөлүктөр тууралуу дагы айтып берет. Анда Хансара көчөдө калган ит мышыктарды үйүнө алып келип, түз эфирге чыгып, элдерге мен буларды багып жатам деп айтып, алардан түшкөн акчаны өзүнө иштетип, бирок жанагы жаныбарларды өлтүрүп койчу экен. Анан дагы Хансара шаардан сырткары сейилбактын бирине тез барып турчу деп айтып берип, Хансаранын ал сейилбактын кай жеринде токтогонун дагы түшүндүрүп берет. Анда Йонжу адамдар менен жанагы сейилбакты изилдеп, Хансара токтогон жерди казышып, ал жерден бир кыздын өлүк денесин жана көптөгөн ит мышыктардын көмүлгөндүгүн көрүшөт. Биз ушул жерде Хансаранын тарыхын тереңирээк түшүнө баштайбыз. Бир кезде Хансаранын Хиран деген корбоо кызы бар эле. Хансаранын катталуучулары көбөйүп, ал көптөгөн акча таба баштаган кезде Хиран корбоо кызынын ийгилигин көрө албай, Хансарадан 20 миң талап кылып, сен мага акчаны бербесең, мен сени мурда сойку болуп иштегениңди элге айтып коемун. Эл сени жакшы кыз деп ойлоп жатат, бирок чындыгында башыңдан көп нерсе өткөн да. Эми өзүң ойлонуп көр деп ал жерден кетип калса, Хансара жини келип эле корбоо кызынын башын жара чаап, ошол сейилбактын өзүнө эле көмүп салыптыр. Биз ушундай күндөрдүн биринде Жонтхи Хансараны чакырып экөөнүн жолуккандыгын көрөбүз. Көрсө тартип сакчылар Хансаранын чындыгында кылмышкер экендигин билишип, Жонтхини ага жолуктуруп, кылмыштарын кыздын өзүнүн оозунан угуп, ага каршы далил кылууну чечишет. Анда Хансара келип эле каарманыбызды дароо эле токтоттургуч менен эсин оодарып, мен сени азыр өлтүрүп жок кыламын, ошондо маселенин бардыгы чечилет. Сен мени аңдып өзү туура эмес иш кылдың, көзүңдүн зыянын өзүң тартып жатасың. Мен сени азыр өлтүрөмүн дагы өзүңдү өзүң өлтүрүп алгандай кылып коемун. Кандай болбосун мен жеңишке жеттим деп эле каарманыбызды муунта баштаган кезде ал жерге тартип сакчылар келип калышып, Йонжу Хансараны колго түшүрүп кишен сала баштаса, бир заматта эле Хансаранын өзгөрүп кеткендигин көрөбүз. Ал өзүн кайрадан эле бейчара көргөзүп, үнүнүн болушунча эле күлө баштайт. Сыяга ал бир аз чындап эле жындыраак неме окшойт. Кандай болбосун эки каарманыбыз тең колго түшүп, Хансара өтө чоң кылмыштары үчүн көп жылга камакка кетип, Жонтхи адамдардын үйүнө уруксатсыз киргендиги үчүн камалып, бирок бир аз мөөнөттөн кийин эле чыгып кетет. Ал чыккандан кийин биринчи эле тартип сакчы Йонжуга барып, ага ыраазычылыгын билдирип, сиз менин сөзүмө ишенип, мага жардам бергендигиңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Мени куткарып калдыңыз деп ал жерден кетип, ошондой мүнөттөр менен тасмабыз аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, бирөө үчүн жакшы болууга аракет кылбай, жараткандын ыраазычылыгын издейли.